эсептешүү бул үй бүлө эмес. Артыңыздан чуркаган жигиттер көп эле болсо керек. Оозуңамай мүмкүн жашоодо комедия. Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча жылдын 2 жолку супер актрисасы жана театр кино актрисасы Альбина Имашева менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? 2 рет жылдын супер актрисасы болуунун артында эмне деген түйшүк жатат? Албетте түйшүк бар. Түйшүк жалгыз эмес. Мен жалгыз гана бул эмгектерди, ийгиликтерди жараткан жокмун. Менин аркамда сөзсүз түрдө үй бүлөм турду, жолдошум турду. Ошондой эле кино жаатында команда болду. Өтө чоң, өтө жакшы команда болду. Ошол команданын аркасында мен ушул ийгиликтерге жалгыз эмес, ошол команда менен, үй бүлөм менен жетишип отурам. Кантип китепканачы менен токойчунун кызы кыргыз сахнасын, кыргыз киносун багындырды? Ооба, албетте апам китепканачы, атам мындай чыгармачыл жаатка көп деле мындай түшүнүгү бар, бирок чыгармачыл жаатты өтө жакшы көргөн, бирок өзүнүн анча таланты же болбосо ырдап турган же сүйлөп турган эч кандай мындай жөндөмү жок болчу. Албетте апам болсо өзү китепканачы болгону менен өзү жакшы ырдайт. Азыр деле ырдап калат. Анан атам ушу апама ар дайым ушундай отурушта отурганда же болбосо майрамда отурганда апамды сөзсүз түрдө апам аты Шайкүл ырдап койсун, кое тургула деп элдин баарын токтотуп туруп ырдатып койчу эле. Анан бул нерсе дагы анча мынча апамдан жукса керек деп ойлойм. 8-классымда окуп жүргөнүмдө ушу Актан Арым Кубат өзүнүн командасы менен келип биздин Тоң районундагы Карл Маркс атындагы мектепти, Каракуу айылында мектепте, анан ошондой эле Тоң районундагы ар бир мектептерди кыдырып, ушу өспүрүм жааттагы кыз балдарды, уулдарды издеп, Бешкемпир деген тасманы тартууга даярданып жүргөн экен. Ошол мезгилде кастингден баардыгыбыз тандады, баардыгыбызды ырдатып, бийлетип, баягы мен өзүм уялчак кыз болчумун, өтө эле уялчак болчумун. Анан мүмкүн ошол уялчактыгым бир эсе актанбай экени, кандайдыр бир мындай бир нерсе калтырдыбы деп ойлоп кетем да. Бир ай тартып кеткенден кийин, бир айдан кийин ошо кинонун директору келип, биздин директорго келип айтты, ушундай Имашева Альбина деген кызды биз тандадык, эгер уруксат берсеңиздер, ушул кыз биздин киного тартылсын. Анда кино жааты өтө эле токтоп калган, искусство, театр жааты көп өнүкпөй калган, анткени баягы Союз урагандан кийин көп мындай кризистик убакыт болуп, анча мынча кинолор тартылбай, ошол эң биринчи мен билгенден ошо Союз тарагандан кийин биринчи киного деп ойлоп кетем да. Ошондо эле бирок баягы айыл жаатында кандай искусство адамдары киного тартылат деген, актриса деген, артист деген сөз өтө начар, өтө бир жагымсыз угула турган нерсе болчу да. Анан эжейибиз айтып калды, артист киного тартылат деген эмне деген шумдук, өзү кичинекей кыз болсо, 8-класс болсо эмне болгон немекен, сен апаңан сурап көрчү деди. Анан мен өзүмдөн сурасам, мен чынында тартылам дедим да. Тайманбай эле тартылгым келип атат дедим. Сен биринчи апаңан сурасаң деди. Ата энеңден сурап көрсөң, анан жакын эле иштечү, ошо библиотекада, айыл өкмөтүнүн ичинде китепканада иштечү. Ошол апам чакырып, анан ушундай кино жаатында адамдар келипти, киного тартыла берейинби десе, эми кызым өзү билет, тартылгысы келсе тартыла берсин. Бул да бир Кудайдын берген буйругу. Эгер кызымды тандап атса, кызым ошол ушунча мектептин ичинен кыз балдардан ушул кызым өтүп атса, эмнеге жок демек элем, өзү тандасын деди. Ошентип тартылып калдым. Биринчи камеранын алдында туруу мага ушундай бир мына азыр деле камеранын алдында турганда ушунчалык сүрдөн биринчи күнкүмдү эстеп кетем. 14 жашта болсом дагы Актанбай экен биринчи эле дубльда мактаганы азыркыга чейин көз алдымда. Актер, актрисаларды тасмада же сахнада кайсы бир образды жаратса, ошол боюнча кабылдап алышат да. Анан сизде ушул ролду ойнобой эле койбой деген мындай өкүнүүлөр болду беле? Мен өзүмдүн кесибим актриса болгон сыңарындай, мен эч качан кандай гана образ жаратпайын, менде өкүнүү болбойт.
Анткени бул нерсе мен дагы режиссердун болгон талабынан жана ошондой эле мен өзүмдүн болгон кошумчаман чыккан нерсе, образ. Бул нерселерди мен мүмкүн кээ бир тасмаларда бул жагы мындай кылып койсом болмок деп кичинекей нерселерде болуп калышы мүмкүн. Бирок образ жаратууда бул нерсеге эч качан өкүнбөйм. Катачылыктар болот, сөзсүз түрдө баардыгы ар бир кинодо идеальный болгон, баардыгы тим эле зымга тизгендей болгон нерсени көрө элекмин. Бул өзүбүзгө билинет, өзүбүздүн жааттагы адамдарга билинет. Сөзсүз түрдө биз ал кино болобу, спектакль болобу көргөндө биз сөзсүз түрдө обсуждение кылып, анализдеп, пикир алмашып, сөзсүз түрдө бир тоголок столдо отурабыз. Ошол нерсени дагы сүйлөшүп атканда биз өзүбүздүн кемчилигибизди кайра башка тасмада, башка спектакльде кайталабаганга аракет кылабыз. Бул да жакшы, анткени баарлашуу, пикир алышуу, сын айтуу бул нерсе адамды өстүрөт. Сындар жөнүндө сөз болуп калды. Сизге көбүнчө көрөрмандар тарабынан, көрүүчүлөр тарабынан эмне деген сындар айтылчу? Эмне деген сындар айтылып келди? Көрөрмандар тарабынан, көрүүчүлөр тарабынан эч кандай сын уга элекмин. Баягы стерва жеңе, кощей жеңе же болбосо көбүнчө жеңе деген аттамын. Бирок мындай көрүүчүлөрдөн, көрөрмандардан эч кандай сын уга элекмин. Бирок өзүмдүн тегерек четимдеги сындардан албетте кабыл алам мен. Анткени чыгармачыл жааттагы адамдар өзүнүн сферасын, ар бир мындай кичинекей болсо дагы тонкостьтерди түшүнгөндүктөн алардын сынын сөзсүз түрдө кабыл алам. Эгер көрүүчүлөр мага сын айтса, сөзсүз түрдө ал нерсени да кабыл алам. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн туура эмес жазып алсам, азыр социалдык тармактарда жазуу же болбосо өзүңдүн кандайдыр бир грамотностьтин дагы билгизиш керек. Ошол нерсени дагы эгер туура эмес жазып алсам, мен албетте аны туура кабыл алам. Ар кандай комментарийлер болот, сөзсүз түрдө сенин образыңа жараша эмес, сенин кийгениңе, турганыңа, чачыңа же болбосо кебетеңе ошондой нерселерди сындайт. Ал нерсенин баарын туура кабыл алам. Чыгармачылык жолуңуздагы пик кайсыл жерге барып такалат деп ойлойсуз? Балким эмне үчүн болбосун, ошол эле Оскардан же кайсыл эмеден болот? Сөзсүз түрдө албетте баягы солдат, генерал болууну каалабаса, бул анда солдат эмес дегендей. Озуңамай мүмкүн Оскарга жетип калышыбыз мүмкүн. Оскарды дагы колубузга кармап алып калышыбыз мүмкүн. Мен бир тилек кылып койгом, баягы 2007-жылы Франция, Германия, Кыргызстан үчөө биргелешип Тенгри аттуу фильм тарткан. Ошол фильмде мен эң акыркы кадрларды съемкасына Парижге барып тартылып келгем. Ошол Парижде бир актрисанын үйүнө барып конок болуп, ал актрисанын күйөөсү ошо Голливудда тартылган мыкты актер экен. Анан Оскар алган экен. Сөзсүз түрдө Оскар өзүнүн үйүндө турат да. Мен ошол Оскарды баягы кыргыздын ырымы менен бисмилля деп кармап, мен да ушул нерсеге жетсем экен деп бир тилек кылып койгом. Эми бул канча жашта берилет, мүмкүн кандай чыгармалар менен жетип калам, мүмкүн жететтирмин. Баягы келечек алдыда ал нерсе Оскарды да кармап көргөм, бирөөнүкү болсо дагы сөзсүз түрдө ырымдап кармап көргөм. Бул жогоруда айтып кетмекчи эле, сөзсүз түрдө бул Оскарга жетүү кино жаатында бул эң чоң кыял, тилек, максат. Сөзсүз түрдө ал нерсеге дагы бир жакшы кино менен, жакшы чыгарма менен жетүү керек. Ошонун негизинде айтып кетким келип атат. Бекзат Пирматов аттуу биринчи дебютун тартты. Мындан 3 жыл мурун тарткан, өзү дагы аябай 3 жылдан бери ошол Аврорадан кинону аябай даярдап келди. Азыр ошол кино бардык кинофестивалдарда, бардык эл аралык кинофестивалдарда жакшы приздерди, жакшы сыйлыктарды алып келатат. Оскардын дагы лонг лист деп коет экен. Оскардын лонг листине кабыл алынган. Эми Кудай буйрса, мүмкүн ал жакта дагы жанр өтө татаал. Аврорада мындай жеңил желпи жанр эмес. Ошол жанрда мен дагы ошо главный башкы каарманды ойногом. Ошонун негизинде Кудай буйрса, мүмкүн жетип калат, мүмкүн жетпей калат. Бирок адамдын үмүтү акыркыго,
акыркы өлөт го, ансыңарында үмүт деген ар дайым шам болуп жана берсин. Бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, бир туугандарыңыздын канчанчысысыз? Мен 5 бир тууганмын. Улуу эжем Венера, ал балыкчыда банктардын биринде иштейт. Экинчи бир тууганым Эмил, ал болсо ушу Бишкекте жашайт. Ал дагы 2 балалуу болгон. Эжем болсо 1 кызы бар. Андан кийин мен үчүнчүмүн, ортончусу. Менден кийин 2 иним бар. Эдил жана Калыс деген инилерим бар. Ошо биздин үй бүлөдө 2 кызбыз. Калган эркектер. Баары тең ордун тапкан. Эң кичүүбүз үйлөнө элек, калганыбыз үй бүлөлүүбүз. Менден кийинки инимдин 2 кызы бар. Багы ар ким өзүнүн ордун, өзүнүн ишин тапкан бир туугандарым бар. Бала кезиңизде апаңыздан токмок жеген күндөр болду беле? Сөзсүз түрдө баягы чыбыкты тим эле суусунан үзүп келип туруп чыпылдаткан убактар болгон. Ал нерсе мен оюмча азыр күлкүлүү эле нерсе. Бир ойноп кетип, оюнга алаксып, ортото ойнойт элек, качмата ойнойт элек, кызыл желек ойнойт элек деп оюнга кызыгып, баягы үйдөгү уйса албай, үй жыйналбай калган учурда сөзсүз түрдө ападан токмок жеген учурлар көп эле болгон. Жада калса 11 класста дагы токмок жеген, баягы мектепте жүрө берип, кыздар менен сүйлөшүп, жүрө берип келип, анан чыбык менен таяк жеген күндөр болгон. Ал нерсе сөзсүз түрдө апанын жинине тийсең, бул нерсе боло турган нерсе да. Артыңыздан чуркаган жигиттер көп эле болсо керек. Мен артымдан жүгүргөн жигиттерди деле мындай көп деле элес албай калдым. Анткени ушул мектепте эң эле менин оюмча толук, анан эң эле бою узун мен болчумун да. Анан ушундай балдар шылыңдап жүрөр эле да мени, же болбосо антенна дечү, же болбосо дагы бирдеңке аттарды коюшу эле. Балдар бир өспүрүм кезде ушундай кыла беришет го. Анан өзүм эркектей болуп, мындай эркектин жумушун көп аткарып, үйдөн чыкпай, бул нерсени мен жигиттердин аркаман өтө эле монтип берилип жүгүргөн азыр эстей албай турам. Чынын айтканда, көп деле мага анча деле көңүл деле бурушчу эмес окшойт. Жолдошуңуз менен алгач таанышкан күн? Жолдошум менен алгач таанышкан күн биз Бүйсара Бишеналиева атындагы искусство институтунда мен 3-курс болчумун. Жолдошум болсо 1-курска тапшырып келди. Ал айтып кетмекчи, ошо Каракол шаарында Ыбырай Туманов атында музыкалык окуу жайды бүтүп келип, анан бизге тапшырды актер болом деп. Ошондо биздин менин чогуу окуган группалаштарым, анын дагы чогуу музыкалык училищада окуп калган достор экен. Ошолор аркылуу жатакананын алдында таанышып калдык экөөбүз. Өтө арык, өтө кичинекей бала болчу. Биз бир жаатта окуганыбызга байланыштуу баарыбыз эми актерлук чеберчиликте бир жерде жүргөнүбүз үчүн, бир театрда жүргөнүбүз үчүн ошондуктан таанышып, жакшы баарлашып, пикир алышып калдык. Дос болуп кеттик. Биз аябай жакын достордон элек. Бири-бирибиздин, ал 1-этажда жатаканада жатчу, мен болсо 3-этажда жатчумун. Анан бири-бирибизге тамак жасап, чакырып, ошентип достордон болуп, достон дос өтүп, анан ошентип экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп калдык. Бирок кыз жигит болуп сүйлөшкөндө баардыгы таң калды. Ай, кичинекей, мен болсо толук кызмын элечи. Азыр мындан да толук болчумун. А кичинекей, арык. Ушу экөөңдөн кыз жигит болуп белең, ушундай болмок беле деп көбү таң калып жүрүштү. Бирок кийин көрө көз көнүп калат го. Эч ким деле таң калбай калды. Анан экөөбүз 1 жылга жетпей сүйлөштүк. Үйлөнөбүз деген сунушту киргизгенде мен дароо эле макул болдум. Анткени Арнистин мага чечкиндүүлүгү жакты. Экөөбүздүн таанышканыбыз да, үйлөнгөнүбүз дагы бул экөөбүздүн тең. Ал Арнистин чечкиндүүлүгүнөн болду. Мен болсо көбүрөөк жалкоорокмун. Арнис мени түртмөлөмөйүнчө мен деп отура берем негизичи. Негизи эле баардык жаатта, кино жатты, театр жатты. Кое турчу, мен азыр сүйлөш, эмне болду? Тиги ишиң бүттүбү, бардыңбы деп ушинтип мени сөзсүз түрдө аркаман
чуркап аркаман айтып турат да. Мен болсо көбүрөөк өзүмдүн кемчилигим бул. Кемчилигимди мойнума алам, жалкоомун сөзсүз түрдө. Бул мен Арнисттин түртмөлөгөнү менен Арнисттин бол деген үчүн ушул нерсеге жетип отурам. Жашоодо, коомдо деле жаштар эрте эле үйлөнүшүп, бат ажырашып кетип атышат да. Муну баарыбыз күбө болуп көрүп атабыз. Анан негизи эле үй бүлөнүн коломтосу бузулбай сакташы көбүрөөк кимдин көз каранды? Эркектенби же айымданбы? Мен оюмча экөөнүн тең көз каранды. Бирөө сен мени бактап отура бербеш керек. Же болбосо сен кылышың керек болчу деп басып кетип калбаш керек да. Бул нерсеге экөө тең салым кошуш керек. Мен ар дайым айтып келем, мен азыр окуучуларым да бар. Окуучуларымды отургузуп алып айтам, эгерде сүйлөшкөн уул кыздар да бар. Аларга айтып калам мен, эгерде бактылуу болом десеңер, сен кыл, мен кыл дебегиниң. Кыл экөөң тең. Нан жасай турган болсоң экөөң тең жасай, эмне болмок эле андан. Бул нерсе эки колдон, эки баштан, эки адамдын пикиринен жаралыш керек. Бир эле адам кыла берип, а экинчи адам чарчап кетет. Бир эле адам жаза берсе, ошол адам чарчап кетет. Качан деп сурай бербеш керек. Жазаш керек, качан дебей, эмне кылалык, кандай кылалык, бүгүн эмне кылышыбыз керек экөөбүз деген максаттарды алдыга коюш керек. Ошол нерсенин алдында мүмкүн ар кандай болот. Ооба, азыр 5 жыл сүйлөшүп, 1 айдын ичинде аябай чоң той берип туруп, 1 айдын ичинде ажырашып кеткен жаштарды көрүп жүрөбүз. Мен көптөгөн тойлорго барам, көптөгөн ушундай окуяларды угам. Анан өзүмдүн эле жакын эле жерден ушинтип 5 жыл экөө аябай сонун сүйлөшүп, кыз жигит болуп, экөө ажырагыс болуп сүйлөшүп жүрүп, жакшы чоң той берип туруп, 1 айдын ичинде сен аз акча табасың дегендин айынан ажырашып кетишкендер бар. Мен ушу таң калгам да. Мисалы үчүн аялы көп акча тапса дагы, күйөөсү көп акча тапса дагы, бул нерсе үй бүлөлүк акча, үй бүлөлүк бюджет. Сен таптың, мен таптың деген ортодо мындай разногласия болбошу керек да. Ап келдиңби ташта, анан үй бүлөнүн ар бир нерсесине жумшаш керек. Анан сен таптың, мен таптым дегенден бир үй бүлө ошентип ажырашып кеткен да. Анан бул нерсеге мен өтө каршымын. Сен иштедиң, мен иштедим деген бул эсептешүү, бул үй бүлө эмес. Эсептешүү, сен кыл, эсептешүү. Бул такыр үй бүлөгө жатпайт. Мен башынан эле Арнис экөөбүз нөлдөн баштадык. Экөөбүз үйлөнгөндө ата энелерибиз бир төшөк, бир журкан, 2 чыны берсе, калганы жок болчу. Калганы жок болгондон кийин биз экөөбүз тең иштечүбүз. Экөөбүз барып базардан бир кашык алып келдик. Анан экинчи зарплатада алып барып, экинчи чоң кашыкты алып келдик. Ошентип экөөбүз кеңешип, муну эле алып туралык, арзаныраагын. Анан кийин үйлүү болгондо алабыз деп экөөбүз кеңешип алып аттык. Ооба, ошол нерсенин баары кичинекей кыштан куюлуп, акырындык менен фундаментибизди өзүбүз мактанбайм, бул бирок мактаныш деле болуш керек, бирок бир эсе жаштарга сабак да болушу керек. Комедиябы же трагедиябы? Жашоодо комедия. Сахнада? Сахнада трагедия. Анткени эмнеге трагедия? Адамдын болгон бугу сахнадан сөзсүз түрдө бир жерден чыгып туруш керек деп ойлойм да. Трагедияны ойнош, комедияны ойнош өтө оор, трагедияны да ойнош экөө тең эки чоң, кыйын жанрлар. Жашоодо мен ар дайым позитивди каалайм, комедия болушун каалайм, үйдө дайыма каткырык болушун каалайм. Ошол нерсеге Арнис жеткирип турат. Үйдө күлүп туруш керек. Бирөө мустайып калса эле эмне болду, эмне күлбөй калдың деп ушундай нерселер бар. Бизде ар дайым күлүп каткырык болуш керек. Жумушта да бизде ошондой тамашалап, биз катуу тамашалашабыз. Кесиптештерибиз мени кээ бир сырттан келген адамдар түшүнбөй калышат. Ошол мен жашоодо негизи комедияны каалайм, эч кандай трагедия болбосун. А биз ошол трагедияны сахнадан эле ойноп салганды каалайм да. Ошол трагедияны чыгарып салышыбыз керек сахнадан. Бүттү. Жашоого кереги жок. Оң каарман же терс каарман? Терс каарман. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде, терс каарман менен мен оюмча көп адамды тарбиялай алам. Терс каармандын терс жагын көрсөтүп,
болбош керек ушундай деп мен көп окуучуларыма, көрөрмандарыма, күйөрмандарыма ушул нерсе болбош керек деп үйрөткүм келет. Ооба, оң каарман болуш керек. Оң каарманды да ойнош керек. Оң каарман көбүнчө жашоодо деле оң каарман артта калып калат. Терс каарман алдыга чыгып кетет да. Терс каарманды көрсөтүү адамдарды биз тарбиялашыбыз керек. Таалим, тарбия беришибиз керек. Жок деген сөздү айтырышыбыз керек. Мындай болбош керек деген сөздү айтырышыбыз керек. Анда сизге эркин микрофон. Маягыбыз соңуна келип калды. Иттей көп сүйлөнө коюп. Келиңиз. Без лимит. Без лимитпи? Биринчиден силерге Суперинфо, Супер ТВ, Супер KG порталдарын бардыгыңыздарга, жамаатыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Анткени 2 жылдан бери менин номинациямды ушул добушка койгонуңар, мен былтыр силер добушка койгонуңарды мен уккан эмесмин. Мен кесиптештерден көрүп ушундай добуш бар экен да билген эмесмин. Кесиптештерим айтып калды, сиз бар экенсиз го депчи. Анан ошол көрүп, значит, адамдын эмгегин баалоо бул нерсе дагы адамга бир аябай жакшы нерсе алып келет да. Ушунчалык жылуу сезимдерди алып келди. Мен ушунчалык сүйүнгөм. Неужели мен да бар бекенмин деп ушундай суроолор болгон. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдиргим келет. Жамаатыңыздар менен ден соолукта болуңуздар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, ошондой эле биздин кыргыз журтчулугубузга келе жаткан жаңы жылыбыз токчулуктун, молчулуктун, бир жакшы жылдын, жакшы замандын жылы болсун деп айткым келет. Биз кандай тилек тилесек, максат, кыялдансак, ошол нерсенин баары ушул ар бир үйдө, ар бир үй бүлөдө, ар бир баланын, кыздын, ата эненин, чоң ата, чоң апа, тайене тайененин оюнда болсо ошол нерсенин баары аткарылсын. Урматтуу Супер ТВнын көрөрмандары, биз бүгүн театр жана кино актрисасы Альбина Имашева менен маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.